Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн Супер ТВ Ала Тоо аянтына келип, шаар тургундары жаңы жылды кандай тосуп алышты? Деги эле жылдагыдан эмне өзгөчөлүк бар? Азыр сурап көрөбүз. Биз менен чогулуңуздар. Жаңы жыл жылдагыдан өзгөчө өттү. Эмнеси менен? Билбейм. Ушу пандемия аркылуу окшойт го дейм. Жаңы жылды кандай тостуңуздар? Анан кийин жылдагыдан эмне өзгөчөлүк болду? Саламатсыздар. Жылдагыдан өзгөчөлүгү кандай десем, мурункудай менин оюмча, угушубузча бул ёлка коюлуптур да. Анан ёлканы эч бир тыйын кетпептир ёлкагачы. Ошонусу аябай бизге мындай таалим аябай жакты. Дагы кандай мындай Жаңы жылда эмне кылдыңыз? көчө жаңы жылда өзүбүз үйдө эле отурдук. Негизи мусулмандар жаңы жыл тозбойт экен. Тозгон жокпуз. Биз быйыл жаңы жылда үйдө эле болдук. Жылдагыдан быйыл билбейм эмнеси менен элдин баардыгы үйүндө эле болушту окшойт. Суука байланыштуу, анан баягы ооруга байланыштуу дегендей жакшы өттү. Бирок жаңы жыл баардыгын жаңы жыл менен куттуктайбыз. Кыргыз элинин баардыгы оорубасын, үй бүлөсүндө тынчтык болсун. Ошол. Быйылкы жыл сизге эмнеси менен эсиңизде калды? Быйыл эми жыл башталып 2020 2020 бизге баягы эң оор жылдардан болду го. Көп эле ооруп, бири бирибизге сыйыбыз көбүрөөк болду окшойт. Үйдө отуруп, бири бирибиздин сыйыбызды, кадырыбызды билип, ошонусу менен эсте калды да. Жакшылыктын жылы болсун деп эле мурункудай эле жашынакай стол, бала бакырабыз менен, неберелерибиз менен жашынакай түшүп. Жашынакай тосуп алдык. Азыр жүрөбүз. Сүрөткө төштүк, буюрса. Жакшы. Өткөн жыл эмне менен эсиңизде калды эже? Эми өткөн жыл оору болуп, көп болуп, барыстан эле ооруп, жакшы аман эсен сакайып кеттик. Эми могу келаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болуп эле баарыбыздан аман эсен болсок, жашынакай шайлообуз нормально өтүп кетсе болду, ошол эле. Өткөн жылбы? Оору менен эсибизде калды болгон. Жаңы жылды кандай тосуп алдыңыздар? Жаңы жылды тоскон жокпуз. Кадимкидей эле. Жаңы жыл бияктан эле тостук. 12-де ушул жерде болду. Бирге чейин биякта жумуш болду да. Быйыл жумуш кандай болду? Жылдагы салыштырмалуу бир аз азыраак. Быйыл да пандемия болуп дагы бир аз эме болуп калды окшойт. Эл да көп келбей, үйдөн чыкпаганга көнүп калганбы, бирок шүгүр эл көп эле болду почти. Өткөн жыл эмне менен эсиңизде калды? Өткөн жылга жетпей калганы быйыл салют эле окшошпой калды го, калганы бүт эле бирдей. Өткөн жыл эмне менен эсиңизде калды байке? Революциялар менен. Жаңы жылдан Кудай буюрса жакшы, мына. Элдин маанайлары жакшы экен. Эки жактын баарын көрүп атабыз. Жаштар андан бетер кубанычта. Кудай эми ушу жаңы жылды кут кылсын. Бейкутчулуктун жылы, токчулуктун жылы, биримдиктин жылы болсун. Биздин тилегибиз эле ушул айланайын. Ишиңерге ийгилик каалайм. Анан өткөн жыл эмне менен эсиңизде калды? Эми өткөн жылы биз айылда жүргөндө анчайын деле эме болгон жок. Оор сырткадан чыкар эле болдук. Башка мындай оолутту деле эчтеке болгон жок. Жаңы жыл жаркыраган жакшы жыл болсун. Аябай бала бакырам менен жакшы тосуп алдым. Нарындан келдим эле айланайын. Анан өткөн жыл эмне менен эсиңизде калды апа? Унутуп калдым. Ал эми тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери штаттык режимде иштешүүдө. Бүгүн 537 көчө шыпыргыч, 101 жүк ташуучу кызматкери жана 79 айдоочу жумушка чыккан. Аталган ишкананын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, кечээ түнү Ала Тоо аянтынан 1 тонна таштанды чогултулган. Бул көлөм жылдагыга караганда азайгандыгын баса белгилешет. Бүгүн 2021 жыл 1 январь биз Ала Тоо аянтындагы шаар тургундарынан жана ошондой эле шаардын конокторунан жаңы жылды кандай тосуп алышты жана өтүп кеткен жыл эмне менен эсине калды деген сурамжылоо жүргүздүк. Айрымдарынын эсинде революция калса, айрымдарынын эсинде оору, сыркоо, пандемия менен өткөн жыл эсинде калган. Ал эми бул жыл, жаңы жыл баарыбызга бакубатчылыктын жана жакшылыктын жылы болот деген ишеничтебиз. Саламатта калыңыздар.